Балыкчы Бишкек темир жолунда мына билет сатылган, а места жок. Мына толтура киши турат вагондордо. Жок, туруп барабызбы? Жок, таап беребиз. Вот таап бергиле. Места жок келдесаңар тияктан бери. Мынаке толтура киши келет, места жок деп. Мына биягынан. Мына могул эчеде, мына балдар менен 4 орунду ээлеп турат, билети жок экен. Вообще берерик. Сен кимге күйүп атасың? Ошону айтчы. Алабызбы десек, ичинен деле төлөсөңөр болот деди. Анан мына акчабызды даярдап алып, келе атабыз, кондукторду күтүп атабыз. 45 жылдан бери ушул жакта жашайбыз. Дайыма эле ушундайбы. Также булар безбилетный пассажир эмес. Пока я старший пришел начальник поезда, я вот иду в состав, иду проверять. Служебки есть у тебя места? Служебка. Жокпы вообще? Түшүндүрүп айтып бериңизчи. Ой, жатып алганда жок экен. Мына Балыкчы Бишкек темир жолунда мына билет сатылган, а места жок. Мына толтура киши турат вагондордо. Билеттерди не знаю кантип саткан, бирок вагондордо места жетишпейт. Ой, жаткандар жок экен. Мен прошлась по всем вагонам. Эч ким жата элек пока. Сиз жатты деген смысле жатты? Прям он жатып алабы узунна. Жок. Ой, көрүп келдик азыр, отурушат, кадимкидей жатпай эле. Мына 4-5 вагондан барып кетет. Эмне басканга орун жок, турушат элдер. Эми кичине туруп турса, кичине сабыр кылса болот. Жок, эмичи. Азыр кичине Сабыр дегенде кандай? Мисалы үчүн мына тиги башынан келдик, орун жок келди. Тиги башынан келди, бияктан башынан келди, орун жок деп келди. Анан кайка сабыр кылып бул жерде туруп туралды ортодо. Кайда туган? Например, баласын айтып атпайм, жанына отургузуп алат. Мен сурадым, балдарымдын билети бар дейт. Сураган, ал билетин көрсөткөн жок да. Азыр кассир келгенде эле сразу бүт бар эметилип калат. Жүргүп, ошон үчүн айтып атпаймынбы? Киргиле, ичечебиз сразу. Зачем бияқта турган? Жүрүңүз. Бүт эле жаштар отуруп алган да. Жүрсөңүз, мага билет таап бериңизчи, мына келиңиз. Жок, сиздер понимаете, азыр вагонго киргенде ушул эч ким көрбөйт. Вот стоя кетерде турса. Жок, андай болбойт. Азыр эмне ишерде жетиме. Азыр жөн эле бардак да ушуну надо было учитывать как-то. Жоз айтыш керек болду, мына места жок, билет сатылбасын депчи. Азыр просто мындай бардак. Места жок келдесаңар тияктан бери. Мынаке толтура киши келет, места жок деп. Мына биягынан. Аблар айтат, стойте там дейт. Туртурула дейт. Ошол жактан места табылат дейт. Ошо туртурула экен ошол жакта. Азыр бул киши места таап берет. Кайдан табат? Ошо кайдан таап берет местаны? Азыр баарына билет өтүп келет да. Ошондо сразу көрүнөт да. Ким балдарын алды, ким балдарын алган. Баары чыгат да. Качканча киши турат мына жакта. Бүт места жетпей калды. Билет алышкан бар. Байке, сен жерде места саналуу? Ана саналуу местага сатпайсыңарбы? Азыр могу баары туруп барабызбы? Качканча мен таап беребиз дейт. Азыр места көрөлүчү. Каяктан таап берет экен? İçine girgile deyip ne? Girgile turalış. Jat olgan deyip yakta jat olgan kişi dile yok mu? Az mesta taap berem. Jat olgan deyip ko. Kim jat olgan? Hiç kim jat olgan emas yakta. Места жок. Места жок, мына туруп кетип атышат. Туруп кетип атышат. Ар бир вагонда ушундай көрүнүш. 장자, 저거야 같이.
отурушат. Место жокпу? Место жок. Место жок. Место жок. Место жок. Элдин баары турат. Качан текшересиздер билеттерди? Меники болду билеттер. Тургандар Башка вагондорго бара албайм да. Сиз жакпаңыз бер. билеты тоже без места. Место нет. Билети жоктор, монтип отуруп алат экен, монтип балдары менен. Билети барлар туруп турат. Мына бул Бишкек балыкчы темир жолу. Бишкек ба. Мына проводник келсең, жигит. Мына могул эжеде, мына балдары менен 4 орунду ээлеп турат, билети жок экен. Вообще беререк. Пожалуйста, биздин билет эме местабыз бошотуп берип койсун, билети барлардыкын. А билети жокторду чыгарып сал. Бул эмне бардак? Бул эмне деген нерсе? Эже, данный момент сизде билетке акчаңа төлөгөн эмессиз. Сизде азыр данный момент могу местага сиз төлөгөн жоксуз. Азыр мына бекер отурасыз. Акча төлөгөндөр туруп турат бул жакта, мына балдардын колуна кармап алган турат. Билетти албай эле мына нагыл отурушат. Темир жолда иштейт. Темир жолда иштегендерге эмне экен? Билети жок эле жүрсө болот экен. Иә. Темир жолда иштегендерге билети жок можно экен. Ким эме балаңыздын аты жөнүн айтып коюңузчу. Ошол эме ГКМ көрсүн ошону темир жолда иштейт дегендер. Оказывается, сотрудниктер өзүнүн туугандарына билет албай отургузат экен, монтип билети жок кылып. Жок, сен мондай. Балаңыздын аты жөнүн айтыңыз. Ушакчы аялдардай сүйлөбөгүн. Балаңыздын аты жөнүн айтыңызчы, темир жол каягында иштейт? Кызым да иштейт. Кызы да иштейт экен, уулу да иштейт экен. Анан бүт балдарына билет албай, монтип отургузуп алыптыр. Билет алгандар туруп турат. Бул только ошол биздин Кыргызстан темир жолунда болот да мындай бардакчы. Где старший, да? Нет. Да, уважаемый, токтосоң. Атыңар ким? Эме, Котор, Памир. Да. Мына, бул эже билети жок экен. Билети жок, а билети барлар туруп турат. Это кандай түшүнсө болот? Станциядан отурду. Негизи шаардан отургандар эмес экенсиз. Жок, ичинен төлөйсүң деп айтпады го проводник. Данный момент төлөнгөн жок. Жактан отурду. Бишкектен. Мен Бишкектен Булар мына Ивановкадан келет ата. Жакта старший келет. Азыр. Жок, мына жигит карасаң, мына биз билет менен чыктык, Биз отурушубуз керекпи? Ооба. А билети жоктор? Байке азыр старший келет. Старшийң келгиче чыккан кеминге жеттик, тууган. Старший мо башына жеткиче балыкчага жетет окшойт өзү. Бери келчи. Сен кимге күйүп атасың? Ошону айтчы. Мен мына келинчегиме, балдарыма күйүп атам. Кел бери, бул жака келчи. Аябай ушак чыгатындай. Ушакчы эмес, эже, ушакчы эмес. Бет керек, уят керек. Билети жок отуруп алган. Билети жок отурганы. Постоянно ушундай келебиз. Отур жакын, балдардын. Акчасын алат. Ким старшин келет ал? силер заранее албайсыңар билетти. Интернеттен алса болот, Жоқ, яқтачы маңдайда бұл кішінекей станцияларда кассада сат. карап атам. Сен мына могул эженичи билети жок киргизбешиң керек болчу вагонгочу. Сен мында карап тур. Азыр могул эженин билети жок, станциядан кантип киргиздиң? Баары эле бирдей. Тияктан төлөшкөн менен тияктан төлөшкөн баары бирдей болот. Жок, карап тур, азыр могул эже билети жок, кантип кирди бу вагонго? Төлөйт, бул жактан төлөйт. Кассир келет атат. Алейкум, старший силерби? Азат мындай да, эже билети жок, 4 местаны ээлеп келаптыр. 4 местаны. А биз билет мененбиз. Мен 6 билетим бар. Бишкектен бери туруп келатам. Азыр выяснилось, что эжелерде билети жок экен, ол местаны ээлеп келаптыр.
içinden төлейбиз деп кондукторга. Биз мына 45 жылдан бери ушул жакта жашайбыз. Дайым эле ушундай. Азыр балар билет алды. Билет менен Булар эми городский алышат. жок, алышат. Биз уже биринчи жолу барып аткан жок. Кызыбыз деле Бишкектен келип атат го. Булар Бишкекте жашайт. Эми мен Промзонадан отурдук, Бишкекке келдик поезд менен эртеменки. Пересадка кылып атканда биз Поездда казын. Байке, пересадка кылып атканда именно буларды ким дейт эле? Проводник. Проводниктерден сурадык. Ичинен төлөйбүзбү же билет алабызбы десек, ичинен деле төлөсөңөр болот деди. Анан мына акчабызды даярдап алып, келатабыз, кондукторду күтүп атабыз. Мындай да эжеке, билет акча төлөйсүз, анан орунга отурасыз да. А сиз пока азыр төлөй элек да. Туурабы? Канча уже Вот мына кимге төлөйт? Мисалы үчүн проводникке. Проводник акчасын алып, место таап берет, туурабы? Мыйзамды өз багалап ушпагы. Азыр начальник Азыр данный момент сиз могу местога төлөй элексиз. Кондуктор келбесе каяктан төлөйбүз? Жок, ошол кондуктор келгенге чейин, пожалуйста, будьте добры, туруп туруңуз пока төлөгөнгө чейин. Мына балдары барлар отурсун. Мына туруп турушат мында толтура киши. Билет кеп төлөнгөн, могу баары төлөгөн. Билеткечи. А мо билети жоктор отурат буяктачы. Жаман катындай болмокчу, эркектей эле болду ал. Справедливость керек, справедливость керек. Кой балам. Мына бул эже айтат, менин балам дагы, кызым дагы темир жолдо иштейт, надо будет бекер кетем дейт. Иштесе деле биз төлөйбүз азыр. Келип коюңузчу, пожалуйста. Сиз аты жөнүңүз тааныштырып кетесизби? Топчу берген. Топчу берген. Бери келсеңиз, мен сизге мына по факту көрсөтөйм. Бери келсеңиз. Айтыңыз Марик болсун, бери келсеңиз. Сиз старший экенсиз, Ачылышыңыздар менен баарыңыздар жакшы маанай менен барып, жакшы эс алып келиңиздер. Эми мындай Миргул ака, мындай да биз Бишкектен билет алып келатабыз. Билет алып отурдук. Эми мына бул эжекелер, уктуруңуздар. Бул эжекелер мына 4 орунду ээлеп келатат, билети жок экен. Эми караңыз. Биз буякта турабыз, билетке орун жок. Билетибиз бар, орун жок, отура албай туруп келатабыз Бишкектен бери. А булар билетке төлөгөн эмес, отуруп келатат. Пожалуйста, бу билети жокторду, Бир минут, билети жокторду, пожалуйста. 1 минут сабыр кылып. Бул кишинин эми сөзүн 1 минут сабыр кылып туруңуздар, угайлы. Сурооңуз бүттү. Башка суроо жокпу? Очень приятно. Эми туугандар, мындай түшүнүңүздөр. У нас онлайн продажа билеттерибиз бар. Мо VIP люкс вагондор алдакта пронумерованы. Пассажир покупает, там указывается дата, указывается место. Вы можете прийти свободно, то есть следки можете прийти в любой момент алдакка отуруп алып билетин. Бул жака болсо электронный билеттер бизде сатылат. Вы приобретаете право проезда на любой из вот этих стандартных вагонов. Любой местога. Алдакта места не указывается. Вот Жок, место не указывается, номери жок. Номери жок. Вот до конца дослушай, места не указывается. А вот Ростар онлайн. Также булар безбилетный пассажир эмес. Пока я старший пришел начальник поезда, я вот иду в состав, иду проверяю. Каждый пассажир, да, на любой станции может зайти, сесть в вагон. Я потом осуществляю проверку. Только когда мен өтүп кеткенден кийин, менден кийин булар билетсиз отурса, они считаются безбилетным пассажиром. Для этого случая у нас все виды оплаты существуют. Онлайн, карты, QR-код, электронный формат. Мен бул жака келдим, булар они сейчас мне дадут оплату. Бул жакта я им выдам на месте билет. Булар не считаются безбилетными пассажиры. Анан, да, туугандар, анан мындай да, биз жактан карасак, сиздер бүгүн бактылуу кишисиздер, бүгүн негизи улуу күнүбүз да. Сиз күнүбүз бүгүн мындай майрамыбыз менен биринчиден маанайыбызды бузбайлы. Баарыбызды биз майрам менен куттуктайын.
Бүгін аябай бізде жақсы жаңылық, бұл ешқашан андай болған емес. Бүгін біз біріншіден жаңа прямо пляжға чейін барасыз, азы билеттер Қырғызстан бойынша. Сөзді өтпейлеші, мындай қылыңызшы. Жоқ, мындай қылбайлы. Жоқ, мынау билеті жоқтарды пожалуйста, билетті барға орын беріп қойыңызшы. Билетті барға орын беріп қойыңыз. Мен Бишкектен бері тұрып келатам. Нұрғазы мырза. Қалпайма жаңылы орнынан тұрғадың. Нұрғазы мырза. Мындай да? Мен да түсіндірем. Бұлар безбилетный пассажир емес. Жоқ, мына қараңыз. Эми мына Бишкектен бері, мына бұлар айтты туралы, проводник келіп текшеріп отырып орын тауып береді деп айттыңыз білесіз. А сіз келгічеңіз, біз қайқа жеттік азыр? Кемінге жеттік. Азыр сіз разборка қылғычаңыз балықчаға жеттіңіз. И чё? Біз тұрып барабыз ба? Бұлар безбилетный пассажир емес. Азыр мына көрсетіңізші билетіңізді. Жоқ билеті. Себеп? Жоқ. Билеті жоқ адам, это безбилетный. Только когда пройдет начальник поезда, вот я, да, в данном случае, мен бұл жақтан өтіп кеттім, мен артымдан бұлар без билеті. Сіз өткенге чейінші. Аленан, қаяққа келдік, айттыңызшы азыр мына, қай жерге келдік бұл жерде азыр келіп отқан жердес. Смотрите, вот Ивановкадан өтіп, Тоқмаққа баратауыз уже. Қанша уақыт көріттім? Қараң, жоқ, оңызшы. Жоқ, мен сіз... Данный момент менің билетім бар, маға орын тауып беріңізші мейлі. Қанша уақыт көріттім? Маға орын тауып беріңізші. Әр бір вагонды біз мұндай көйге жаралатып жоп беріп атады. Азы мұндай қойлы. Кім проводник деді? Иман келді. Болыч. Миргел, Тохошев, Миргел. Служебки есть у тебя места? Служебка. Жоқ бы вообще? Там общий вагон, 81 человек, молча хорошо сидят. Никак вот еще на верхней полке людей разместили, посмотрите, пожалуйста. На вторых полках тоже, да? Жоқ, уже бүгін қосылады, алшы. Азыр просто мындай неожиданный наплыв болып қалды, біз андай неме болған жоқ. Миргел мырза, маға билетім бар, мен сатып беріңіз. Бишкектен бері тұрып келатам. Мен аз Тоқмаққа жеттім. Нұрғазы мырза, мындай қылайлы. Маға билет тауып беріңіз, мен сатып беріңіз. Билетім бар. Мен азыр любой вагон отырып келесіздер. 6 билет алғанмын. 6-10 места тиген жоқ. Мына проводник тұрады. Бишкектен отырдыңыз ба? Бишкектен. Уже Бишкектен сіздерге орын бұйырған жоқ. Ой, отырып келішіп тұрды, бір еліп келіп тұрды. Выяснилось, что билеті жоқ екен. Жоқ, я же еще раз... Сіз жеткічеңіз, біз Тоқмаққа жеттік. Нұрғазы мырза, мен айтым ғой, наив жеме, жоқ, мындай, ал сіздерде ешқандай күні жоқ. Ал жақта сіздер безбилетный пассажир емессіңдер. Ошон бір түшін алға. Любой ошол деп отырып алып, у нас, говорю, билеты несколько онлайн, электронном виде. Кассадан алсаңыздар болады, анан поездың içinde алсаңыздар болады. Здесь ничьи права не ущемлены, никто здесь не виноват. Бұлар деле толық құқығыменен келіп атышат. Бұлар эми азыр билет алышат, мендерчи. Жоқ, бұлар болса жолдан шығып билет алып отады, правильно? Біз Бишкектен бері келет алабыз. Қана бізге емес. Жоқ, бұлар по факту с Бишкекка едут. Они сели в Бишкектен. Нет, ой, мына қай жерден шықтыңыз? Ивановкадан шықты. Ну, почему, если здесь... Азыр келіп мына мен местам тартып алды. Тартып алды? Ивановкадан шықтым мен деп. Жоқ, сілер бұл жақта отырып келеді. Мен мына еженің орнында отырып келатқам, еже келдідан мен Ивановкадан шықтым, это мен местам болчу да алып алды. Сіз келатқансыз. Еже местамды алып алды. Ертең менен поездға отырғанда 6 кишиге место занимает етті, потому что біз 6 кишиге төлейбіз. Сіз кімден занимать еттіңіз? Андай болбойды. Бізділерді по факту занимает, негізі. По факту, правильно ведь? Мына азыр менің местамды еже азыр алып алды. Эми туғандар мындай қылайлы, как вот там. Бұл жақ эми қалсыр жақтан қарағанда бұлар бірінші отырышып тұр. Негізі ошол тура чечилип. Жоқ, бұл алтын тұра емес. Бұлар да орынмен келсе сіздер отырып алғаныңызда да тура болбай қалады го. Азыр место у нас, место деле, эми место болсо айнанан туганда, чо у нас сумка только мы можем ондай тургузуп, айла жоқ, биз дагы элдерди албайлы дедик. Анан биздин жарандар да. Эмкиде мындай болбош үчүн силер местосымен сатышыңар керек анда. Или только билет менен?
Алар бүт уже бізде чечилип келип атат. Мо VIP люкстар вагондорубуз барбы? Аларды аласыздар, ал жакта дата, время, место Жоқ, эми VIP эмес, биякты билетке келтириледі. Ал жак ясно, понятно, ал жакчы. Уже келип атат. Вот смотрите, мурда поездда каттап жүрдүңүздөр беле? Андай шарттар түзүлгөн жок. Азыр бүт шарттарды биз мындай ыңгайлуу жасап берип атабыз. Телевизорлор, кондиционер, жок, мындай зато салкын келип атат. Эми следующий этап bizde уже бул вагонда нумерация кетет, уже продажа по местам кетет. Только сабыр толтуруңуздар. Страництер акча төлөшпөй туруп келатышат. Ал жакта белиссимо, wonderful деп эле, окей деп мактап. Жок, алар мактап атат, экзотик, Кыргызстан, nice деп эле отурат. Best of best деп эле отурушат аларчы. Только мактап атат бизнесмендер ошондой. Анда эжекелер. VIP вагонго отуруштун. VIP вагонда VIP вагонго отуруштун. Жок, ал жакта эже бул жактан туура эмес, эми бул жакта орун берип мындай кылыңыздар, стил табышып. Бул жактан дагы туура эмес бул. Туура эмес бул сиздерки дагы булардын алып алган эмес. Мен ойлоп атпаймынбы, чогуу отурдуңуздар. Эми буларда да отуруп келсеңиздер, алып алганыңыздар да. Жок, эми ал дагы бир жактан эжеке, ал дагы сиздердики туура эмес болуп атат. Мындай түшүнүңүздөр. Бул дагы сиздерди жашыңызга сыйлап, аял затыңызга сыйлап, анан улуу күндө сиздерге чоң сүйлөбөй, катуу сүйлөбөйт. Бул дагы жигит сабырдуу жигит экен. Бата бере турган жигит экен, бул дагы сабырдуу жигит экен. Эми ошого мындай сабыр кылыңыздар, макулбу? Караштып. Эми манайыңыздар бузбай туралы, аман эсен азыр эле калдым мен да жумушумдан. Бүгүн обратно кайтасыздарбы? Сиздер да кайтасыздар. Обратно бүгүн бул жактачы дискотека, караоке, бул жакта орун кенен болот. Жакшы болот. Жеткизиңиз биринчи. Анан аман эсен. Ошого азыр урушпай, талашпай, мындай сүйлөшүп, отуруп кетиңиздер сураныч. Манайыңыздар бузбай, жакшы жетип алыңыздар эми. Geçin, biz oңдоп атабыз, эртең дагы вагонда, далай вагондор кошулат. Жакшы. Ана насынбет, ана чыгарган, пока предварительно ошону коет. И мындай, азыр мындай да, например, бүгүн эле жамгыр жааган болсочу, азыр ушул жерде 10 эле пайыз кетмек да. Бизде ушундай резко өзгөрүп. Bir gün murun 80 эле билет болчу, анан түнү менен. 3 күн мурун, например, 80. Биз дагы ана ошентип чыгарабыз. Анан күн ысыганда майрам карта элдер резко эле чыгып алып көбүрөк кетти. Продажаны жаап коюшуңар керек болчу уже. Эми ошону карайт да, бизде дагы кара, башында кара, пока наплыв маленький, ошого карап биз количество вагонов өйттү. Анан резко кече бүгүн резко население увеличились. Эми зато кошулуп атат, бүгүн кошулуп. А нельзя было бишкектен сразу вагон кошо койгонго? Это сразу нельзя. Мы говорю предварительно, жана карайбыз да. На основании этих билетов вначале было мало продажи билетов, а мы количество мест, потому что это все уже расходы. Эми дагы бир вопроста жана безбилетниктерди проводниктер кантип киргизет? Станцияга топтогон сайын элдер. Жок, мына Бишкектен отуруп атканда. Дагы сиздерге түшүндүрүп атам. Вот мен азыр бул жактан өттүмбү? Да, я проверил. После меня кто без билета, ошол киши считается безбилетным пассажиром. Бир нерсе түшүнүп койсо, ошол эле Бишкек станциядан отурганыңыздар, люди бывают, сиздер онлайн алдыңыздар, да? Либо в кассе. Сиздер заранее. Не все знают, что онлайн можно брать. Керкелер не умеет пользоваться. Керкелер кассадан алат, керкелер шашып келгенде вагонго отурат. У нас азыр мына сиздер көргөндөй, бул жакта на месте мы осуществляем продажу. Бул жакта безбилетный пассажир жок. Ана ар бир станцияда онлайн эле толуп калып турган. Уже толуп калыптыр. Анан ошого мондай безбилетный булар не считается. Алар бул жакка чыгат, бул жакта мы билеты выдаем. Жок, онлайн толуп калды поезд. Анан буларга место жок деп айтпайсыңарбы? Или туруп барсаңар макул. Азыр смотрите, вот я сейчас жумушумду бүтүрөм, тияка конечныйга жете анан жок керек. Мындай чыгар керек, мындан арычы онлайн билет алгандарды отдельно вагонго отургузуп, ал эми мондай станциядан отургандарды отдельно вагонго отурганда мондай ажиотаж болбойт. Ошо станциядан отургандар дагы онлайн алганга үйрөнүш керек өзүчү. Биз